Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир катар бейөкмөт уюмдардын активдүүлүгү артып, иш алып баруу жолу конкреттүү бир саясий максатты көздөй багыт алганы байкалып турат. Мындай пикирлерди атайын адистешкен талдоочулар да, жөн гана катардагы жарандар да баамдап жатканы айтылып эле жүрөт. Бейөкмөт уюмдар тарабынан учурда коомдук абалга таасир этүү үчүн интернет желеси, социалдык тармактар өзгөчө активдүү пайдаланылууда. Бул абал Кыргызстан үчүн кооптуу коңгуроо экенин жазган. Эл аралык деңгээлдеги адистердин пикирлери да жарыяланууда. Маалыматтарга ылайык, буга чейин Боливияда, Венесуэлада жана Иранда орун алган массалык протесттер да интернет желесиндеги социалдык тармактар аркылуу уюштурулган. Саясий жана коомдук туруктуулукту бузууга багытталган олуттуу аракеттер. Салыштырмалуу Орусиянын таасири күчтүү, бирок АКШнын позициясы алсыз мамлекеттерде орун алууда. Айрым талдоочулар Кыргызстанда 2019 жылдын 25 ноябрында, андан соң декабрь айында уюштурулган реакция аталышындагы митинг менен Гонконгдогу массалык акциялардын бир катар окшоштуктарын байкашкан. Бул эки акциянын мөөнөттөрү, катышуучулары жана уюштуруучуларында окшоштуктар белгиленет. Гонконгдогу акциялар 2019 жылдын январь айында башталып, апрель айында күчөгөн. Каржылык колдоо жагын нет, АКШ Конгрессинин колдоосундагы демократияны колдоо улуттук фонду ишке ашырган. Дал ушул нет фонду Кыргызстанда да бир катар бейөкмөт уюмдарды каржылап келет. Джордж Соростун көзөмөлүндөгү Ачык Коом фонду Гонконг университетиндеги студенттерди жана мугалимдерди идеологиялык жактан таасир этүү жагын колго алган. Бишкектеги митингде да Ачык Коом фондунун Кыргызстандагы директору Шамил Ибрагимовдун жүргөнү байкалган. Я пришел сюда как неравнодушный гражданин, потому что я считаю, что та работа, которую сделали журналисты, она поднимает очень важные проблемы. И Гонконгдогу акциялардын негизги күчү университеттин студенттери болуп саналат. Алар окуу жайынын ичине жашынып, олуттуу кадамдар жасалат. Бишкектеги акцияда да негизинен Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери катышканы тууралуу социалдык тармактарда жазылат. Гонконгдо нааразычылык акциясына чыгуу чакырыктары социалдык тармактар аркылуу жегердүү жүргүзүлгөн. Бишкектеги акцияга катышууга да активдүү түрдө чакырык кылып турган Facebook колдонуучуларынын саны 1500-дүн тегерегинде болгону белгиленет. Айрым маалыматтарга караганда, Бишкектеги реакция митингинин уюштуруучулары Чехиядагы Прага жарандык коом борборунда атайын даярдыктан өтүп келишкен. Гонконг жана башка бир катар өлкөлөрдөгүдөй эле Бишкектеги акцияны да нет фонду каржылаганы айтылат. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан бул багыттагы бейөкмөт уюмдардын кадамдары негизинен кыргыз өкмөтүн сындап, өлкөдөгү көйгөйлөрдү көтөрүп жаткан формада жүргүзүлүүдө. Массалык колдоо табуу үчүн кээ бир учурда шоу-бизнес өкүлдөрүн да атайын акцияларга катыштырууга аракеттер байкалат. Коомчулукка таанымал коомдук саясий бирикмелердин лидерлерин да тартуу жагы ишке ашырылышы керек. Бейөкмөт уюмдардын алып барып жаткан саясий өңүттөгү жумуштарына Кыргызстандын атайын кызматтары тоскоолдук жаратып жатканы түшүнүктүү. Андыктан бул уюмдардын өкүлдөрү батыш өлкөлөрүн Кыргызстандын өкмөтүнө тийиштүү деңгээлде басым жасоого чакырып, атайын кызмат өкмөт көзөмөлүнөн алынып, Жогорку Кеңештин көзөмөлүндө болушу керектигине далаалат кылып жатканы да жашыруун эмес.
Демек, белгилүү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү АКШнын аймактагы реалдуу саясий куралына айланып, Вашингтондун кызыкчылыгындагы саясатты жүргүзүүгө жан үрөп жаткан болушу толук ыктымал. Муну менен Вашингтон аймактагы геосаясий таасир алдында Москва менен Пекинди алсыратууну көздөп жатканын саясат талдоочулар айтып келишет. Дагы бир жагдай, тийиштүү бейөкмөт уюмдардын келерки парламенттик шайлоого байланыштуу 9% босогого толук бойдон каршылык көрсөтүшү. Бул мыйзам такыр туура эместигин өздөрүнүн өнөктөштөрү аркылуу активдүү түрдө талкууларды уюштуруп, коомдук пикир жаратууга аракет кылганы да байкалган. Айрым саясий фигуралар да 9% жоюу зарылдыгын айтып чыгышкан. Ал эми бул пайызды азайтуу менен тийиштүү уюмдар өздөрү тарабынан тандалган айрым кишилерди жогорку кеңешке алып келүүнү көздөп жаткандай. Ачык маалыматтардан алып караганда, негизинен батыш өлкөлөрүнүн каржылоосундагы бейөкмөт уюмдарга Адилет укуктук клиникасы, Бир дүйнө Кыргызстан, Жарандык коом жана демократия үчүн коалиция, Кылым шамы, Президент партнердук группасы, Коомдук анализ институту жана башка бир топ уюмдар кирери белгилүү. Чет жактын каржылоосу менен ишке ашырылуучу саясий акциялар тууралуу сөз кылганда, Украинанын жакынкы тарыхындагы Майдан окуясын айтпай коюуга мүмкүн эмес. Ал жердеги окуялардын өртүшү да, митингдердин өтүү ыкмасы да Кыргызстандагы акыркы көрүнүштөр менен окшоштугу жок эмес. Украинадагы акыркы 5 жылда болуп өткөн бул көрүнүштөр тууралуу АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамптын адвокаты Руди Джулиани өзүнүн Twitter баракчасы аркылуу төмөнкүдөй маалыматтарды жарыялады. Руди Джулианинин маалыматына алайык, Украина бийлиги АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама, анын администрациясы жана анын Украинадагы агентуралык түйүнү аркылуу басып алынган. Ал агентуранын башында ошол кездеги президент Петр Порошенко турган. Натыйжада Украинадан 100 миллиард доллардан ашык акча чет өлкөгө чыгарылып кеткен. Бул сумма Билл Гейтс менен Марк Цукербергдин байлыгын кошкондон да көп экенин Джулиани белгилейт. Украинаны тоноо операциясы уурдалган каражаттын 30%-ын Порошенко өзү жана өзүнүн тобунун мүчөлөрү үчүн алып калса, 70%-ын АКШдагы калкалоочуларына жиберип туруу менен ишке ашырылып турган. Адвокаттын айтымында АКШ бийлиги Украинада демократияны орнотуу, адам укугун коргоо жана сөз эркиндиги, коррупция тууралуу маселелерди козгогон. Бирок бул урандар жана аракеттер жөн гана өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн колдонулган жалган шылтоо болгон. Муну тастыктоочу далилдер жана күбөлөр жетиштүү экенин адвокат Руди жарыялады. Без комментариев. Демек, Кыргызстандагы АКШ тарабынан каржыланып жаткан тараптардын иш-аракеттерине тыкыр көңүл буруу жагыда мезгил талабы. Талдоочулар Кыргызстан геосаясий жүрүштөрдүн курмандыгы болуп калуу коркунучу бар экенин четке какпайт. Ар кандай кадамдарга барууда туура ой жүгүртүп, өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калууга болгон аракеттер көрүлүшү керек. Ошол эле кезде коррупцияга каршы күрөш, мыйзамдуулуктун сакталышы, экономикалык өсүүлөрдүн ишке ашырылышы кечиктирилгис талаптардан болууга тийиш. Өткүрбек Рахманов, Регион.